Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор, урматтуу кесиптештер, жалпы эле кыргыз калкым. Бүгүн биз сиздер менен тарбиялык саат сабагынан саламдашуу адеби жөнүндө сүйлөшөбүз, маек курабыз. Эгерде сиздер бул учурга чейин саламдашуунун адеби, анын негизги эрежелери жөнүндө маалыматыңыз аз боло турган болсо, анда бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө сиз үчүн өтө кызыктуу маалыматтар болмокчу. Сиз сабакка даяр болгон болсоңуз, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Эй жарандар, бул дүйнөдө биз баарыбыз бурадарбыз. Ар бирибиздин жекече тагдырыбыздын түрдүү оош кыйшыктары өтө көп. Биз алардын баарын өзүбүздөн тыйпыл жок кыла албасак да, анча-мынчасынан арылууга болору кадексиз. Ал үчүн бабалар адебинен бир үзүм окуп көрөбүз. Эгерде ээн тала, эрме чөлдө бирөө алдыңан чыкса, ага ушунчалык аздектүү мамиле жасагын. Экөөңөр айрылышып кеткенден соң, ал көпкө чейин сени эсинен чыгарбай жүргүдөй болсун. Тааныш же бейтааныш эки адам бири-бирине кезигип калышса, сөзсүз түрдө салам берип көрүшүүлөрү зарыл. Тааныштар саламдашып туруп калбай, бири-биринин ал акыбалдарын сурашуулары абзел. Бир адам экинчи адамга салам берсе, ал адам дароо алик алып, саламынын жообун берсин. Саламды толук түрдө ассалому алейкум деп айтсын. Ассалому алейки, салам алейкум, салам же болбосо салам бердик деш жарабайт. Саламдын жообу ва алейкум салам болот. Муну алейким салам, алейкис салам же жөн гана алейкум деп айтууга туура эмес. Ассалому алейкум араб сөздөрү, мааниси сизге тынчтык болсун. Ва алейкум салам дегени сизге дагы тынчтык болсун дегени. Башты ийбестен, колдорду көкүрөккө коюп салам берүү сунуш кылынат. Көпчүлүккө учурашып жаткан адам алардын ар бирине айрым-айрым салам бербесин. Баардыгына жалпы жонунан бир гана жолу салам айтса жетиштүү. Жашы кичүү адам улууга, басып бара жаткан адам олтурган кишиге, атжан жөөгө салам бериши зарыл. Кемсинтип, шылдыңдагансып, ылжыйып салам берүү адептүүлүк эмес. Салам чын тилден болсун. Саламга алик алган киши башын кыймылдатып гана койбосун. Саламдын жообун урмат менен түгөлдөй угуза айтсын. Бир адам таанышын алыстан көрүп калып, анын жанына келүүгө ылажы таппаса, ошол жерден туруп эле колун көкүрөгүнө коюп, салам ишаарасын кылсын. Кол берип саламдашкан чакта кол учун гана узатып саламдашуу адептүүлүккө жатпайт. Мындай кылуу салам берген адамды кемсинтүү, аны көзгө илбөөчүлүк болот. Узак убакытка бири-бирине көрүшпөгөн адамдар кучакташып саламдашса боло берет. Урматтуу окуучулар, урматтуу достор, эгерде биздин бүгүнкү саламдашуу адеби жөнүндө сизге айтып берген маалыматтарыбыз пайдалуу болгон болсо, анда өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар. Бүгүнкү сабактан алган тажрыйбаларыңыздарды, алган маалыматыңыздарды коомчулук арасында жайылтууга салым кошуп, өзүңүздөр өрнөк болууга аракеттениңиздер. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактардан сиздер менен жолукканча сак саламатта туруңуздар демекчибиз.